Жеңишбек Токторбаев мектепте пол жууп иштеген 8 балалуу аялга үй белек кылды. Оштун мэри августта билим берүү мекемесиндеги оңдоп түзөө иштеринен кабар алганы барып, көп балалуу эненин абалын билип, ага жардам берүүнү убадалаган. Турак жай толук оңдоп түзөөдөн өтүп, жашоого бардык шарт түзүлгөн. Керектүү эмерек, теричилик техникасы менен камсыздалган. 8 баланын энеси үй бүлөсү менен буга чейин батирлеп келгени айтылды. Карл Маркс мектепте ошол жерде биз рейд учурунда карындашым менен таанышып аябай таба кыйналдым. 8 балам менен жашай турган жерим жок. Ушул мүмкүнчүлүгүңүз болсо жардам бериңиз деп карындашым сурандың эле. Эми колдон келишинче жардам кылдык, Роза. Жардам кылдык. Ушул үй сага мен атымдан белек болсун. Майлуу кызым, мынакей госак. Кармак госак. Мынакей госак сага, мынакей эмес. Рахмат. Атамга таратам. Толук ремонту бүттү, Роза. Ремонту бүттү. Керектүү каттар барды келди. Квартира дегенди продукта кылабыз, рахмат. Эмелерди баардыгын ремонт жасадык. Холодильник келди, стиральный машина келди. Бар толук келди. Газга уланды, Уланды. Болду кызым. Эми мына балдарың менен Кудай кааласа жашай бер, үй сенин үйүң. Жок. Сен калпагың болот мага, муну атага бер. Атама жап кой. Атага бер, муну. Kendi menен денсаулыкта болуп, Аллахы аксырагандар тартып келмейжактан болсун. Силер алга жүрүп, Кыргызстанды деген болор. Аллаху акбар. Кулук болсун. Болсун экен, мен кат берип коюнчу. О мен үчүн балдарыңыз менен тынч болуң. Жеңемикиңер кармашмаңдар, эч качан үзүлбөсүн. Ушу жалып атып туусун көтөрүп жүрө бериң экен. Элдин алды болуң, умурда ажылдарга барың. Эмне тилесеңиз тилеңиз кабыл болсун. Кудай кааласа сиз менен өлөргөнчө балдар менен катташам экен. Карыганыңызда 1 километр болсо эми алып барам. Аллаху рахмат. Балдар менен жегине макулбу? Рахмат. Балдарыма той экен да Кудай кааласа. Балдарга атайын сага коз үйлөп акел. Рахмат экен, Алла разы болсун. Балдар менен же. Рахмат. Сыйла. Акага бир жакшы колдар жакшыга болуп, Алла Таala шундай бейбечерлерди колдогон үчүн şu кардектеп сага инем. Allah эң дүйнөдөгү şu байлыкты берсин, ден соолукту берсин, ишин алга жүрө берсин. Алла кер. Ошарыбыз өссүн. Ошол жалпы ошол Орто Азияда эң биз сыймыктанган коз жакшынакай шаалардан болсун. Роза карындашым, ушул үйүң сага насип болсун. Кут кылсын. Ошол жерден тойлор болсун. Балдарыңды үйлө, кыздарыңды чыгар. Жакшылыгына чакыр, сөз. Неге чакырам экен? Келип, Сиздер кетем, чакырам беш. Сенин жакшылыктарыңды тең бөлүшүп жүрөт. Бактылуу болгула, талайлуу болгула. Балдарың, кыздарың бактылуу болсун келечекте. Ошол биздин Кыргызстаныбыздын желегин бийик көтөргөн балдардан болсун кызым. Өмүрлүү болсун. Ошол үйүң жакшылыктарга болсун. Буйрук өзүңөргө насип болсун. Мен şu Жеңишбек Токторбек акам менен августта жолуктум. Августта ошо рейд жүрүп, ошо Кармастын мектебине келип калдынан акам менен жолугуп калышын ака. Мен 8 балам менен кыйналып ушинтип, мынтип кыйналып жүрөмүн, квартирасам акам болуп тур карындашым. Сага жардам беремин. Ошентип акам мени көзөмөлүнө алып, кыздарыма мектеп, балдарыма мектепке кийим кылып берди, продукталарыма жардам берип атты. Анан кийин карындашым сага үй каратабыз деп, анан акам ошол өзүнү караштырып, өзүнүн эмесинен үй сатып алып, анан ошо мага 8 балам менен эме кылып, мага ушул үйдү акам подарок этти. Акам Алла разы болсун, сөзүндө турду. Үйүмүн полный акам ошо килемимен баштап журканыма дерин акам кылып берди. Бар жогум камдап, акам мынтип ысык үйгө балдарым менен киргизип койду. Алла разы болсун ошо акама. Мен мурун айдын башы болгондо квартира келет деп
5 kilo un alsam 3 kilo un alчу элем. Азыр айлыгыма ошону полный продукт алып, өзүмдөй бактылуу сезим болуп, өзүмдөй токунданып атам. Мен бул сезимди эч кимге айтып жеткире албайм. Чындап. Ошо Жеңишбек Токторбек акам Алла разы болсун. И еще дагы мен үйүмө келип, мени куттуктап, мага балдарым менен жедеп, мага катта бир койдун кирелин кошо подарок этип кетти. Мен бул үйдү алгыча мен эми айтсам бирөөгө жомокта, бирөөнүн кирин жуубам жүргөм, ушу бир нан үчүн бирөөнүн ишин нам кылып жүргөм. Мен бул күндөрдү мындай душманым менен мура көрбөйм декем. Душманым менен мура көрбөйм. Мен көргөн кыйынчылыкты эч ким эмесин. Апамдарга жардам берсем, атам өзү ийнип алат. Апам бечерем пенсионер, өздөрүнөн ашынбайт. Барбаган, кылбаган ишим калган эмес. Пасуда бул семейный кафеде 5 жыл иштегем. 5 жыл ушу чыккандай кыздар менен иштегем. Кыздарым жарым билим алса, жарым билим албай калган күндөр болгон. Алла разы болсун ушул акама. Жеңишбек акама, Ташип акама, Садыр Жапаров акама барын Алла разы болсун. Ушу мен ушу калоорум барың ошо.